Mehrin paygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir musulman köçöt oturguzsa je egin ekse andan adamlar je kuşlar je hayvanatlar jegen bolsa anın ar biri sadaka dep kabar beret. Бұл hadisten kандай sabактарды алабыз? Birinci, köçöt oturguzu kolu boş bekerçi adamdın iş emez. Balkim бұл ошончолук сооптуу iş. Экинчи, жашоонун кадырын билип, убакытты туура пайдаланып калуу бар. Үчүнчү, адам көз өткөндөн кийин да бир чырпыктын сооптору үзүлбөй жетип туруучу сооптуу иштерден. Төртүнчү, сооптуу жакшы иштерде жалкоолукка берилбөө, дайыма кайраттуу болуу. Бешинчи, коомго дайыма пайдалуу, салым кошкон инсан болуу. Алтынчы, көчөт отургузуу сөзүндө жашоо тартуулоо мааниси бар. Адам качан колундагы көчөттү топуракка тиккен учурда жашоо башталат. Мына ушул жөнөкөй бир кыймылды да жөнөкөй санабоо. Жетинсе, эң негизгиси дайыма жаркын келечек үчүн, башкаларды жашатуу үчүн жашоо. Мына ушул сапат ар бир инсандын максаты болгондо, ал чыныгы мусулман, туура жолдун жолоосу болуп саналат. Анда келиңиз бир тууган, эгер динибиз бир көчөт үчүн ушунчалык маани берген болсо, коомдогу канчалаган алсыз, муктаж, сиздин бир ооз желиңизге, үмүт берүүңүзгө, башын сылап колунан жетелегенге ошончолук муктаж инсандар бар. Анда бул күндөр сизге аманат.